жээнэ катары ошо Торайгыр айылынын жээнэ катары айтайм да. Бизде эле жаш бала болчук, 15 жашар. Ал мына аксакал туура айтат, ошол көлдүн жээгинде бир браконьер эле болчу, бирөө эле болчу. Ошол небат ыргытып, бир чака, эки чака балык алып чыгат, сатат, ичет. Кийинчерээк ошол киши деле каза болуп калыптыр. Андан кийин ачык эле айтам, булар менен күрөшө албайсыңар. Күрөшө албайсыңар. Силер эми келесиңер, кетесиңер. Ал болсо ошодон эми баягы башка түшсө байтал жорго дейт. Башка таба турган наны жок болсо, башка иши жок болсо, ал ошого көнүп калган. Ал ошо кыла берет да. Демек эмне кылыш керек эманда? Эми бул жерден мындай да. Бешети жергиликтүү эл баары бир айылда. Ар бир айылда ким ошо балык ошо небат ыргытат, ким ошону алып чыгат, ким канча сомдон сатат, чакасы канча баары билет да, мындай айткандачы. Анан бул жерден силер болсо тиги министерстводон барып күрөштүк деген силердин алыңар келбейт. Ал жерде алы келсе жергиликтүү эл, ошол эле айыл өкмөт таптатынакай эле билет. Ошол эле жергиликтүү депутаттар билет да. Эгерде чыныгында ошолор күрөшөбүз койгула десе, анда чыныгында тыянак чыгат да. Анан мындай балык деген илгери кыргыз балык деле кармачу эмес көлдөн. Анан азыр базар экономика болуп калбадыбы? Баары сатылат, баары сатып алынат да. Анан ошо көр турмуштун айынан эле болуп атат мындай айткандачы. Анан кийин баарын эле запрет дегенде запрет менен күрөшө албайсың, чын айтканда. Андай болсо, биз балык жөнүндө сөз кылып атабыз, жанагы көлдүн түбүндөгү желим бөтөлкөлөр жана башка тийиштүү айтып атпайбы мына Талайып мырза айтты. Алар эмнеге ыргытылат анда? Эми бул жерде бул Асель айымга мен суроом бар да. Былтыр мисалы министрлер кабинетинде айтканда баа берди да, ар бир министрликке баа берди мындай. Бул жакшы иштеди, 5 алды, 4 алды депчи. Бирок болгон эле бир министрлик болгон, жалгыз эле 2 алды да. 2 алды, акыры тиги министр да иштен кетти. Кайсы министрлик? Экология министри. Ошондуктан эми бул жерден аябай жакшы иштедик деп айтышканда мындай уялыш керек го. Анткени жакшы иштеп атсаңар, эми мектептен эле 2 койбойт да. Анан кийин жакшы окууга 2 коюптан 2-жылга калтырып коет, второгодник кылыпчы. А бияктан министрлер кетип атат. Ошондуктан бияктан азыр кичине уялыш керексиңер. Чынында жакшы иштеген жокпуз. Эмнеге жакшы иштеген жоксуңар? Анткени мына отходтоп атабыз, ошол эле бөтөлкө, желмемелер, анан кийин мындай суроо да министрликкечи. Мисалы, силер айтып атасыңар да, ошо желим пакеттерди көлдөн эле тыюу салынсын деп атасыңар да. Биз эмне токолдун балдарыбызбы? Мисалы, Чүй, башка областтарчы. Эгерде мындай мыйзам деген бир эле областтар эмес, баарына мына Кыргызстан территориясына баары бирдей иштеш керек. Бул жакшы демилге чынында. Желим пакеттерге тыюу салынбаса, бул мындай Кыргызстан толугу менен ушундай пакет болуп калабыз. Эмнеге айтып атам муну? Мен болсо баягы мусор полигонунун директору болуп иштеп, тазалыктын зам директору болуп иштеп, мындай айтканда тажрыйбам бар да. Анан азыркы күнгө чейин ошо катуу тиричилик калдыктардын ичине эмне кирет жок. Аны мына министерство, экология, бул болсо ар кандай муниципалитеттерге, мэрияга жазып бериш керек эле. Могу кирет, могуну өзүнчө бөлүнөт, могу кирбейт, могу бөлүнбөйт депчи. Андай жумуш жок. Эмнеге Россияда алар иштеп бүт баарын жазып берип атат да? А бизде мына айтканда азыр мушташып атабыз. Жанагы көмүрдүн күлү барго, ошол катуу тиричилик калдыктарга киреби же кирбейби деп. Анткени айылдардын ичинде кирбейт экен. Аны ар бир мүшөгүнө 20-30 сом төлөп алып кетет да. Анан дагы бир суроо. Мына репортаждар берип атпайбы? Новопавловка айылы, Вайнантоновка айылы, ар бир айыл эле полигон болуп кетти да. Анан кийин сураштыра келсең, аларга биз болсо эме берген эмеспиз дейт, уруксат. Мындай айтканда министерство берет да анычы, жанагындай санкционированный свалка дейт да. Ал жерге атайын уруксат берилиш керек эле. Жердагы трансформация болуш керек. Трансформация болгон эмес. Көбүнчө эле ошол свалкалар жанында суу агып атат. Кадимкидей эле суу. Мындай карасаң, жанында тиги жүгөрү, эгинде эле отургузуп атат. Аны болсо ички ылдыйкы жана подземный суу менен жүрөт там. Балким ууланып аткандыр. Свалкадан өтө уулуу зыяндар чыгат. Ошондой мындай сөзүм кыскартсам ушундай кыска эле суроо да. Ошол айыл ар бир айылда азыр свалка болуп калды да.
ошолорго силер уруксат берип атасыңарбы же берген жоксуңарбы? Аселе, салам алейкум. Да.